жана реконструкциядан өткөн энергия объектилерди электр тармактарына кошууга Бүгүн бизде 9 ай боюнча Министерство энергетиканын коллегиясы өтүп атат. Бул жерде ушул биздин республика боюнча 56 РЭС болсо, 6 областтан бардык жетекчилер жана РЭСтин начальниктери, анан энергосбыттын начальниктери коллегияга катышып атат да. Бул жерде өзүңөр билесиңер, ар бир энергия компания жетекчиси 9 ай ичинде эмне иштер аткарылды жана ушу жакын арада кирип келаткан кыш мезгилине даярдыктары боюнча отчет беришет. 2025 жылдын 9 айдын жыйынтыгы менен Кыргызстан улуттук электр тармактарынын филиалдарындагы 35-500 киловольттук тармактарындагы өчүрдөр төмөндүгүдөй болду. 6 айдын коллегиясында дагы маселелерди койгонбуз. Ошонун аткарылышында бир сыйра карап чыгабыз. Кудай буйрса кандай иштер аткарылды, эмнеси калды деп. Анан эң чоң маселе бул жерде көтөрүлчү маселе баягы кышка даярдык маселеси да. Бүгүнкү күндө каралчу маселе кышка даярдык маселеси. Бул жерде Кыргыз көмүр компаниясында жетекчилери бар, мындайча айтканда электрический станциянын жетекчилери бар, ГЭСтердин ар бир ГЭСтин жетекчилеринин баары катышып атат. Ким кайсы ГЭС кандай даярдык, канча кубаттуулук электр энергия бере алат, НЭСтин директорлори кайсы жерде эмне көйгөйлүү маселе бар, бүгүнкү 9 айга коюлган пландар кандай аткарылды. Анан эң основной дагы бир маселе бар. Бул жерде 9 айдын ичинде бизде пландуу коюлган акылдуу счетчиктердин саны бар. Ошолор боюнча азыр мага информация берип атат. Бир 15 ноябрга чейин Кудай буйрса жана 500 000 счетчикти пландаганбыз. Ошону Кудай буйрса коюп бүтөбүз деп. Бир 60-70 миңге калыптыр, ал эми областка бөлгөндө аз эле сумма болуп калат да, ошону бүтүрүшөт. Андан тышкары өзүңөр билгендей, бул ошол жанагы электр энергияны үнөмдөө боюнча, лимит боюнча маселелер көтөрүлөт. Анан авариялык өчүрлөр 9 айдын ичинде канча авариялык өчүрлөр болду. Ошол кээ бир жетекчилердин айтканда кызмат ээлеген кызматын карайбыз да. Ошондой маселелер каралат бүгүнкү.